Корунттуктарга жазылган 1-кат. 1-бөлүм. Кудайдын амири менен Машаяк Исанын элчиси болууга дайындалган Павылдан жана боордошубуз Состенден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына ал ыйык эли болууга чакырып, Машаяк Иса менен тыгыз байланышы аркылуу өзүнө тандап алган корунттуктарга, ошондой эле кайда болбосун биздин да, алардын да эгебиз болгон Ыйса Машаяктын атын оозанып табынгандардын баарына дубай салам. Ылайым Кудай атабыз менен эгебиз Ыйса Машаяк баарыңарга ырайым кылып, тынччылыгын берсин. Силер үчүн жана Машаяк Ыйса аркылуу силерге көрсөткөн ырайым үчүн мен Кудайыма дайыма рахматымды айтып турам. Анткени ал Машаяк менен тыгыз алакада болгон силерди ар тараптан бардык сөзүңөр менен билимиңерде байытып отурат. Машаяк тууралуу кабардын чындык экенин жашооңор ырастап, эгебиз Ыйсанын кайтып келишин чыдамсыздык менен күтүп жаткан силерге Кудай канча деген рухий касиеттерди ыроолоду. Эми эгебиз Ыйса Машаяк өзү кайткан күнү силердин кынтыксыз болууңар үчүн ишенимиңерди аягына чейин бек сактоого кубат берет. Силерди өз уулу эгебиз Ыйса Машаяк менен мамилелеш болууга чакырган Кудай ишенимдүү. Бир боорлорум, эгебиз Ыйса Машаяк берген бийлик менен силерди өз ара ынтымакка чакырам. Ич ара бөлүнүп жарылбай, андан көрө бир ойго, бир пикирге келип, билимдикте болгула. Себеби, боордошторум, Кылайдын үй бүлөсүнөн мен араңардагы жаңжалдар тууралуу угуп калдым. Айтайын дегеним, бириңер Павылдыкымын десеңер, башкаңар мен Аполдукумун дейт экенсиңер. Дагы бириңер мен Петрдикимин десеңер, башкаңар мен болсо Машаяктыкымын деп жүрүпсүңөр. Андай болсо, эмне, Машаяк бөлүнүп кеткенби? Же силер үчүн айкаш жыгачка керилген Павыл беле? Же сууга силер Павылдын үмөтү болдук деп чөмүлгөнсүңөрбү? Крисп менен Гайдан башка эч кимиңерди чөмүлдүрбөй калганым үчүн Кудайга тобо. Эми силерди мен урматыма чөмүлүштү деп эч ким айта албайт. Ырас, Степан менен анын үй бүлөсүндө чөмүлдүрүүдөн өткөргөнүм бар. Андан башка дагы кимдир бирөөнү чөмүлдүргөнүм эсимде жок. Машаяк мени чөмүлдүрүүгө эмес, жакшы кабар таратууга, болгондо да адамдык акылмандыктан чыккан сөздөр менен эмес, Машаяктын айкаш жыгачтагы өлүмүнүн кудурети менен таратууга жиберген. Машаяктын айкаш жыгачка кадалып өлгөнү жөнүндөгү кабарды апат болуп бараткандар акылсыздык деп эсептешсе, куткарылып жаткан биз үчүн бул кабарда Кудайдын кудурети катылган. Ыйык жазууда мындай деп айтылган: мен даанышмандардын даанышмандыгын, акылдуулардын акылдуулугун жокко чыгарам. Андай болсо, жанакы даанышмандар менен дин устаттары, ушул замандын айтышка чыгаар чечендери кайда калды? Кудай бул дүйнөнүн акылмандыгы чындыгында жеткен акылсыздык экенин ачыктан ачык көрсөттү. Өз даанышмандыгы менен Кудай бул дүйнөнүн эң бир жеткен акылмандары да аны өз акылы менен тааный албасын билген. Андыктан ал өзүнө ишенгендерди биз таратып жүргөн жана башкалар тарабынан акылсыз делинген жакшы кабары аркылуу куткарууну туура тапты. Себеби иудейлерди керемет жашаандар, башка улуттагыларды акылмандуулук гана чындыкка ынандыра алат. Биз болсо Машаяктын айкаш жыгачка керилип өлгөнүн жар салып жатабыз. Бир жагынан иудейлер буга ишене алышпаса, экинчи жагынан
башка улуттагыларга бул келе соолуктай көрүнөт. Бирок Кудай өзүнө чакырып алган иудейлер үчүн да, башка улуттагылар үчүн да Машаяк Кудайдын бизге көрсөткөн кудурети менен акылмандыгы. Анткени Кудай акылсыз көрүнгөн күндө да адамдардан акылдуу, алсыз көрүнгөн күндө да адамдардан кудуреттүү. Боордошторум, эстесеңер, Кудай чакырып алганга чейин силер ким элеңер? Араңарда адамдык көз караш менен алганда акылдуу же кудуреттүү же кадыр барктуу болгондор көп беле. Бирок Кудай адамдар акылсыз дегендерди тандап алып, акылмандарды уятка калтырды. Алсыз делингендерди тандап алып, беделдүүлөрдү уятка калтырды. Кудай бул дүйнөдөгүлөр барктагандарды жокко чыгаруу үчүн алар теңин албай, кордоп, түккө турбайт деп эсептегендерди тандап алды. Ошондуктан эч кимдин Кудай алдында мактангыдай жөнү жок. Ал эми бизди Кудай Машаяк Ийса менен биримдикке алып келип, ал биз үчүн Кудай акылмандыгынын башаты болуп калды. Бизди Кудай алдында актап, анын ыйык эли кылып, күнөөдөн куткарган Машаяк. Ошентип, ыйык жазууда айтылгандай, кимде ким мактангысы келип турса, мактансын, эге биздин иши менен.